Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан эле KG Variant YouTube каналы. Бүгүнкү тема өчүп кеткен видеолорду жана сүрөттөрдү кантип кайсыл жактан өткөрсөк болот. Эгер сиз бул видеону көрүп баштасаңыз, анда лайк басканды унутпаңыз. Досторуңуз менен бөлүшүңүз жана подписаться кнопкасын басып биздин каналга жазылыңыз. Бул программанын аты Mono деп аталат жана бул программаны сөзсүз сүрөтүңүз же видеоңуз өчкөндө гана эмес, дал азыр өткөрүп көрсөңүз да болот. Play Market'тен өткөрсөңүз бул болгону 6 мегабайт, ал интернетиңиз жакшы иштесе да, иштебесе да аябай бат өтөт. Чынын айтсам, буну өткөргөндөн кийин арманда калбайсыздар го деген ишеничтемин. Анткени унутулган видеолор жана эстен кеткен сүрөттөр чыгат экен. Өткөргөндөн кийин албетте жүзүңүзгө жылмаюу келет деген ишеничтебиз. Башында мен сиздерге бул программаны кантип иштетишти көрсөтүп берейин. Ал үчүн бул программага киребиз жана начать простой поиск изображений дегенди басабыз. Бул жерде издеп атат өчкөн видео сүрөттөрүңүздү. Жана караңыз, бул жерде скрыто деп турат. Бул скрыто деген бул файлдар сиздерге көрүнбөйт. Буну көрсөтүш үчүн настройки деген жерге киребиз жана бул 10.000 дегенди достор өчүрүп салабыз. Жана окейди басабыз. Болду, бул жерде эми бүт өчкөн сүрөтүңүз жана видеолоруңуз сизге көрүнөт. Жана бул жерде өчүп кеткен аябай эле көп видео файлдар чыгат экен. Сиз өзүңүз ылдыйга жылдырып, тандап каалаганын өткөрүп алсаңыз болот. Мен сиздерге мисал кылып бир видеону өткөрүп көрсөтүп берейин. Ал үчүн бул видеону тандайбыз жана бул жерде үч чекитчени басабыз. Сохранить этот файл дегенге киребиз. Жана бул жерде өзүңүздөрдүн галереяңыздарда бар, өзүңүздөр таба ала турган оңой бир папканы тандайбыз. Мисал үчүн бул загрузка деген папканы тандасыздар болот. Бул барыңыздарда эле барго деп ойлойм. Буну басабыз жана окейди басабыз. Бул жерде реклама чыгат, бул жерде нет спасибо дегенди басып коебуз. Болду, бул файл сиздердин галереяңыздарда чыгып калат. Эгер достор сиз тандаган папка галереяңыздардан көрүнбөсө, анда аны проводниктен тапсаңыздар болот. Проводник кандай болот, мен сиздерге аны көрсөтүп бермекчимин. Мисал үчүн проводник менде мондай проводник деп жазылып турат. Бул жакка киребиз жана сиздерде да ушундай көрүнүш болуш керек. Бул жерден папкалардын ичине кирип, сиз тандаган папканы издеп жана ошол файлды тапсаңыз болот. Жана дагы бир айта кетчү нерсе, ал үчүн биз бул программага кайра кирели. Сиздин телефонуңуз формат болуп кеткен болсо же сүрөттөрүңүз, видеолоруңуз бүт өчүп кеткен болсо жана ал сүрөт видеолоруңузду бул программадан таптык дейли жана анын баарын бирден өткөрбөш үчүн достор сиздер баарын бир өткөрсөздөр болот. Аны үчүн бул үч чекитчени басабыз жана выбрать все дегенди басабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле баары белгиленип калды. Жана бул жерде восстановление дегенди басабыз. Бул жерде сохранить файлы в другую папку на вашем устройстве дегенди басабыз жана бул жерден башында көрсөткөндөй эле папкаларды тандап, ошол жерге баарын өткөрсөз болот. Жана ошондой эле сиз бул настройканын сүрөтүн басып, бул жерден сиз өчүп кеткен сүрөт видеолорду размерине карата жана числосуна карата тапсаңыз болот. Аны сиздер өзүңүздөр өткөргөндө түшүнүп аласыздар го дейм. Эми эң башкысы бул программаны кантип кайсыл жерден өткөрсөк болот, ошону сиздерге көрсөтүп кетейин. Аны үчүн биз Play Market'ке киребиз телефонубуздагы жана бул жерде поиск деген жерге программанын атын жазабыз жана бул программа чыгып келет. Бул программаны установка кылабыз. Бул программаны өткөрдүк жана бул программага киребиз. Жана бул жерде биринчи начать простой поиск дегенди басканыңыздарда бул жерде сиздерден разрешение сурайт. Бул жерде разрешенияга уруксат беребиз, разрешитти басабыз. Жана болду, эми издей берсеңиздер болот. Достор, өзүңүздөр билгендей эле бүт программаны өткөрүп жана ага биринчи жолу киргенде разрешение суралат. Ал разрешенияга сиздер коркпой эле уруксат бере берсеңиздер болот. Эмнеге дегенде ал программа толук камдуу иштеши үчүн суралат, ошондуктан коркпой басып берсеңиздер болот. Ошондой эле ал биринчи жолу киргенде эле суралат, кийин киргенде андай нерсе чыкпайт. Ошондуктан көп ойлонбой эле коюңуздар. Ушуну менен урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү видео аягына келди. Сиздер бул программаны текшерип көрүңүздөр жана жыйынтыгы тууралуу бул видеонун астына комментарий жазыңыздар. Мен сиздер менен эмки видеого чейин коштошмокчумун. Саламатта калыңыздар.